парламентте деле бир топ эл өкүлдөрү менен мамилеңиз жакшы экендигин угуп билип жүрөм. Алар менен сиз жолукканда саясат тууралуу көбүрөөк маектешесиңерби же баягы адамдык, диний жана башка баалуулуктар жөнүндө көбүрөөк укуңуз, сүйлөшкүңүз келеби? Мен досторум бар албетте парламент иштеген, алар менен ар кандай темаларда көбүн эсе ошол мындай бир мамлекеттин келечеги, коопсуздук туурасында, дин темасында жана кээ бир ошол убакта көтөрүлүп аткан мыйзамдар туурасында, анан ошол алардын мындай бир кээде бир мококтук кылбаса мококтугу туурасында айтылып. Ачык айтасызбы ошо? Ачык эле айтылат. Кадимки алар келип кээде таарынганы билдиришет, кээде ыраазылык айтышат. Көбүн эсе мындай бир жанагы кыргызда бир сөз бар, бакырчактын баары жакшы, бакырып турса дагы жакшы деп. Мен ачуу сөздөрүмө кээде рахмат айткандар бар. Кээ бирлер чычалап кетет да. Мен ойлойм чычалаштын кереги жок. Анткени парламентке чыгып алган адам мага эч ким акыл үйрөтпөйт деген сөз эмес да. Бул акылдуу болуп кет деген дагы сөз эмес. Ошондуктан элдин арасынан чыккан, айрыкча ошол элдин арасында мындай бир лидер деп жүргөндөрдүн сындарын көтөрө билүү парламентарий үчүн өтө зарыл деп эсептейт элем. А бирок кээ бирлер сын айтсаң эле дароо чычалап кетет. А сын айтуунун формасы ар кандай болот да. Ошондуктан парламентарий сүйлөгөн болсо эле ошого сабырдуулукта отуруп калып уга берип, анан башка бирөө сүйлөсө көчөгө чыгып алган туура эмес. Ошондуктан айтылган сындарды туура кабыл алат деп ойлойм. Анан туура кабыл алып жүрүшөт. Эжелер бар, карындаштарыбыз бар, бир туугандарыбыз бар. Анан ал эмес кыргыз эмес улуттагылар дагы бар сөзсүз түрдө. Алар менен дагы мен жакшы мамиледем. Анткени мен Кыргызстанды мындай бир колдогондорду колдойм дейт элем.